Бүгүнкү күнгө карата коронавирус инфекциясы боюнча жаңы 13 учур катталды. Бул тууралуу брифинг учурунда саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Жаңы учурлардын арасында Бишкек шаарында 3, Чүй облусунда 6, Нарын облусунда 2, Жалал Абад облусунда 2. Республика боюнча муну менен аталган индетти жуктургандардын саны 708ге жетти. Алардын ичинен 416 адам оорудан айыгып чыкса, 8 киши каза болгон. Кыргызстан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму өткөргөн коронавируска каршы клиникалык изилдөөлөргө катышат. Бизге европалык стандарттарга туура келген дары-дармектер келет. Биз аларды бейтаптарды дарылоого колдонуп көрөбүз, деди Үсөнбаев. Анын айтымында ал дары-дармектерди пайдалануу боюнча дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун клиникалык колдонмосу бар. Кийинчерээк алардын жыйынтыктары боюнча маалымат беребиз, алар жакшы натыйжа берет деп үмүт кылабыз, деди министрдин орун басары. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков Коопсуздук кеңешинин чакан курамда жыйын өткөрүп жатат. Ага айрым мамлекеттик органдардын жетекчилери жана Бишкек шаарынын мэри катышууда. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Коопсуздук кеңешинин жыйынында өлкө аймагына коронавирус инфекциясын жайылтпоо жана өлкөдө социалдык экономикалык активдүүлүктү жандандыруу боюнча мындан аркы чаралар каралууда. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, вице-премьер-министр Эркин Асырандиев, саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов жана башка мамлекеттик органдардын жетекчилеринин коронавирус инфекциясынын жайылышына каршы күрөшүү жана экономикага болгон кесепеттерин азайтуу жана өлкөдөгү экономикалык ишмердүүлүктү жандандыруу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө маалыматтар угулуп жатат. Вице-премьер-министр Акрам Адумаров онлайн режиминде чек ара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Жыйындын жүрүшүндө чек ара маселелери боюнча катчылыктын, өкмөткө караштуу жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктен, өкмөткө караштуу мамлекеттик чек ара кызматынан, өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн ишмердүүлүгү боюнча учурдагы маселелер талкууланды. Акрам Адумаров буга чейин жетишилген макулдашуулардын алкагында чек ара боюнча маселелердин, ошондой эле чек ара кызматташтыгын өнүктүрүү боюнча жумуштарды сапаттуу иштеп чыгууну улантуунун маанилүүлүгүнө токтолду. Кеңешмеде ошондой эле чек ара аймактарын социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү боюнча Коопсуздук кеңешинин жана жогорку кеңештин чечимдерин аткарууга байланыштуу маселелер талкууланды. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча мамлекеттик тармактык органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу коопсуздук чараларын күчтөндүрүү боюнча бир катар тапшырмалар берилди. Баткен облусунун жетекчилигине жазгы талаа иштерин жүргүзүүгө байланыштуу чектеш райондорундагы суу ресурстарын коңшу мамлекеттер ортосунда мурда жетишилген келишимдерге ылайык пайдалануу маселесин өзгөчө көзөмөлгө алуу тапшырылды.